18 ноябрь күнү таңга жуук саат 6 чамасында 43 жаштагы Баткен облусунун прокурору Анарбай Мамажакыповдун жансыз денеси мына ошол чоң жолдон 3,5 чакырым алыстыктагы Ээн таладагы ушул сайдан табылган. Милициянын билдирүүсүнө караганда 17 ноябрь күнү прокуратура кызматкерлеринен 6 кызматкер жана областтык капиталдык курулуш башкармалыгынын башчысы менен чогуу аң улоого чыгышкан. Кечке жуук саат 6 чамасында кайра келишкен. Ал жерде ошол шектүү тараптын жакындарынын айтымына караганда спирттик ичимдиктер да болгон. Аң улоодон кайткан учурда областтык капиталдык курулуш башкармалыгынын башчысы жана областтын башкы прокурору экөөсү чогуу бир унаада кетишкен. Андан кийин үйүнө барбай калып, дайынсыз болгондуктан издөө иштери башталган. Шектүү деп айтылып жаткан жарандын айдап жүргөн, башкарып жүргөн унаасынан кандын издери да табылгандыгы айтылды. Бүгүнкү күндө бул боюнча атайын 97 берене менен кылмыш иши козголгон. Шектүү бир жаран ошол камакка алынган. Ал эми прокуратуранын 6 кызматкери сурак берип, көрсөтмө берип жаткан учуру. Бул кылмыш иштерин тергөө үчүн Бишкектен башкы тергөө башкармалыгынан дагы атайын адистер келген. Окуянын жүрүшү боюнча милиция жана шектүүнүн жакындарына да жолугуп көргөнбүз. Аларды да угуп көрөлү. 2018 жылдын 17 ноябрь күнү саат 22:14 чамасында Баткен шаарынын Турмаматов көчөсүндө Lexus 470 үлгүсүндөгү автоунаа ачык абалында табылган. Ага кароо жүргүзгөндө автоунаанын капталдарында кандын тактары болгон. Бул боюнча Баткен областык ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан түнү бою жүргүзүлгөн иликтөө иштеринин натыйжасында Баткен шаарынын Кызыл жол кварталынын батыш тарабындагы Таңгөтөк участкасында Баткен облусунун прокурору Анарбай Мамажакыповдун денесинде оор жаракаттары менен өлтүрүлгөн сөөгү табылган. Бул боюнча Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 97 беренеси, башкача айтканда адам өлтүрүү беренеси менен кылмыш иши козголуп, кылмышка шектүү катары Баткен облустук капиталдык курулуш башкармалыгынын башчысы кармалды. Азыркы күндө бул шектүү убактылуу кармоо жайына киргизилген. Шектүү мойнуга алдыбы кылмышты же? Азырынча шектүү өз көрсөтмөлөрүн берип атат. Убактылуу кармоо жайына киргизгенбиз шектүүнү. Тергөөнүн жүрүшүндө дагы кошумча маалыматтарды билдиребиз. Алган жок. Азыр мойнуга алды, ала албайт деп айта албайбыз. Ал өзүнүн көрсөтмөлөрүн берип атат. Ошо көрсөтмөлөрдүн негизинде убактылуу кармоо жайына киргизилген. Канча адам суралды жалпы? Жалпы ошо аңчылыкка чыккан баары эле суралып атат. Ошо аңчылыкка канча адам чыккан, кимдер чыккан? Жалпысынан прокуратура кызматкерлеринин 6 кызматкер жана ушул капиталдык курулуш башкармалыгынын башчысы болуп 2 автоунаада чыгышкан. Биринчи ушул кечээ окуя буларды милиция үйгө эмне деп кетти эле? Ушул окуяга боюнча бир кандай азыр эми сиздин пикириңиз, азыр эмне болуп атат дейсиз? Мен балам эми суббота күнү саат 10:00 мен ишке барам. Анан кийин эртерээк келесиңби десем, мени прокуратурадагы иштеген адамдар тоого алып чыгып кел деп айтты да, ошол жака тоого барам деп ошентип айтты. Мен тоого барбай эле койсоң болбойбу, ол кишилерден кандай тиешең бар десем, чоңдор айтып, прокуратурадагы иштеген адамдар айтса, мен барбай кое албайм апа деп үйдөн чыгып кетти. Анан ошо үйдөн чыгып кетип эле кечки саат 9 болгондо эле баламды прокуратурадагы адамдар келип кармап эшиктен кирип эле үйгө киргенге успеть этпей жатканда эле үйгө киргенге убакыт сыян болгон жок. Келип эле 7-8 адам келип кармап алып кетти да. Мен алардан олордун 4-өө мас экен. Балдар, силер өзүңөр тааныштырып, не кылмыш кылганын айтып, мен энемин да, силердин энеңер бар силерде, айткыла, эмне үчүн алып кетип атасыңар деп айтсам, да эле эч ким мага көңүл бурбай эле алып кетти. Милиция менен сүйлөшкөнгө мүмкүнчүлүгүм болуп, өзүмдүн балам менен сүйлөшкөнгө мен мүмкүнчүлүгүм болгон жок. Ушу баары прокуратурадагы адамдар болсо, чоң адамдар болсо, элдин ишенген адамдары болуп туруп, өздөрүнүн шоферлору менен өздөрүн чыкса болот эле да. Машина тап десе, балам өзүнүн
служебный машинасы келбей калганбы, анан досунун машинасын алып ошону менен тоого алып чыгып кетиптир да. Ошол балдар менен чогуу болуп турса, анан менин балам ошо жетекчилер менен урушуп атса, бардыгы мас болсо, өздөрүнүн элдин ишенген адамдары, укуктар, бүт закондорду билген адамдар болсо, ошо жетекчилерин урушуп атса, олар тиктеп эле отурду экен. Ошо менин бала өзүнүн укуктарынан пайдаланып, менин баламды уруп болсо алып келип эле машиналар менен алып келип камап койсо болобу де ошол убакта. Ушундай кырсык болбой калабы де. Мен ошого таңмын да.